Эненин каты. Кагылайын кызым, бир күнү менин да картаяр күнүм келет. Ошондо сенин чыдамдуу, сабырдуу болушуңду, мага түшүнүү менен мамиле кылышыңды тилейм. Эгерде тамак ичип атканда кийим кечемди булгап, же сенин жардамыңсыз өз кийимдеримди кие албай калсам, чыдамкай болуп, качандыр бир кезде сени ошол эле нерселерге үйрөтүү үчүн канча эмгек жана убакыт сарптаганымды эстегин. Сени менен маектешүү учурумда бир эле сөздү бир канча жолу кайталай бере турган болсом да, сөзүмдү бөлбөй ук. Качандыр бир кезде сен кичинекей болчусуң. Мен ошондо сени уктатуу үчүн бир жомокту мен кайталап окуп берер элем. Толгон токой, түгөнгүс жана көп кайталанма суроолоруңдун ар бирине жооп алчусуң. Кайсы бир техниканы колдонууну билбей айткан болсом, мага убакыт берип, шылдыңдап күлбөгүн. Мен сени көптөгөн иштерге чарчабай, ачууланбай, тажабай үйрөттүм. Кантип туура тамактануу керек, кантип жарашыктуу жакшынакай кийинүү керек, жашоонун өйдө төмөн кырдаалдарын кантип жеңүү керек. Кайсы бир учурда мен унутуп, же байкоосуз сүйлөшүп аткан сөздүн учугун таппай калсам, дарынбагын, эстеп, оңдоп кетүүгө убакыт бергин. А болбосо мейли, сарсана болбо. Анткени эң маанилүүсү менин эмне жөнүндө сүйлөп жаткандыгым эмес, мен сенин жашооңдо бар болгонум. Сени менен маектеше алганым маанилүү. Балким менин тамакка болгон табитим жоголуусу мүмкүн. Андай учурда тамак ичкин деп кыйнаба. Буттарымдан кубат кетип, мага жөлөк боло албаса, жардамга колуңду сун. Бир кезде мен сенин алгачкы кадамдарың үчүн колумду берер элем. Кайсы бир күнү сага даттанып, мындан ары жашагым келбей калды, өлгүм келет десем, ачууланба. Анткени сен анымды бир күнү өзүң түшүнөсүң. Ошентип карып келатканымды көрүп, капаланба, ачууланба. Өзүңдү алсыз сезип, кыйналба. Болгону жанымда бол. Түшүнүп, менин алдыга карай жашоо кечирүүмө жардам кылууга аракеттен. Жүрөгүмдөгү сүйүү менен жашоомдун аягына чыгуусуна көмөктөш. Булардын баары үчүн мен сени өзүмдүн бактылуу жылмаюум менен, эч качан оту өчпөгөн, сага болгон чексиз сүйүүм менен, ыраазычылыгым менен сыйлаймын. Мен сени чексиз сүйөм, алтын кызым.
көркөм окуган Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисти Зымырат Нусратова.